Достор салам барыңарга. Биз атайын үйлгүлүү үй бүлө катары Баратбай атабыз менен Кенже апабыздын үйүнө келдик эле. Азыр сүрөттөрдү карап, жакшы нерселерди эстеп берип, Баратбай атабыз менен Кенже апабыз сонун бир маектешүү болуп атат. Анан мен да ошол эстелик болсун деп видеого тартып коеюн деп отурам. Бул жакта сүрөттөрдүн баарын ар бирин карап, ар биринин өзүнчө бир тарыхы бар экен. Үй бүлөлүктүн сыры, узак жашоонун сыры, биргеликте жашоонун сыры деп айтып бересиздер. Анан эми дагы бир суроо сурагым келип атат да. Азыр жаш үй бүлөлөрдө статистика боюнча акыркы жылдары ушундай бир ажырашкандар, бири-бирин мындай оорчулук, кыйынчылык келсе эле ажырашып кеткен ушундай үй бүлөлөр көп экен да. Анан ошондой мына 53 жыл бирге жашадык деп атпайсыздарбы? Ошол 53 жылда мындай бирге узак жашоонун сырын, анан жаштарга кандай кеңеш берет элеңиздер? Ошол боюнча сиздерден бир ой пикириңиздерди уккум келип атат, айтып бере коюңуздар. Узак жашоонун сыры оңой олтонго турбайт мынча жашоо. Мунун ичинде өтө суук да болот, ызык да болот, жаман да болот, жакшы да болот. Ортодо сагым сөздөр да болот, жашоо болгондон кийин ар кандай болот. Ошонун баарына чыдаш керек, сабырдуулук менен караш керек. Үй бүлөдө ынтымакты сакташ үчүн ким биринчи кыйкырык кылса, бирөө унчукпай жеңилип, сабырдуулук менен жооп бербей жакшыраак кылып, тынчыраак, такымдык менен жооп бериш керек. Анан экөө бирдей эле катуу сүйлөй берсе, ортодо түшүнбөстүк пайда болуп, чоң жаңжал чыгып кетиши мүмкүн. Сабырдуулук берип, бири сүйлөгөндө бири унчукпай калса, кайра эртесинин жашоо жакшынакай улана берет. Ортодо ынтымактуулук керек да, түшүнүү керек бири-бирин. Ата-энелерибизди, кайнаталарды сыйлап турган нежесин. Азыр жана жаштарды көрүп атабыз, көп жаш эле ажырашып кетип атпайбы? Чыдабайт бири-бири менен. Чыдап барган көппөй, жокко чөкпөй жаштакай тилек кылса болот эле да. Айтсаң алар келип түшүнгени бар, түшүнбөгени бар. Айтабыз, ынтымактуу болду экен дейбиз. Кандай кеңеш берет элеңиздер Баратбайга? Кеңеш берген ушул ынтымактуу болду экен дейбиз. Жаштарга кандай кеңеш берет? Кеңешибиз эле ушул узак өмүр жашай турган, өмүрлүк Кудай кошкон кошогуң болгондон кийин сабырдуулук менен карап, бири-бирин сыйлап, эч качан биринен бири өйдө болуп, өйдөсүнүп сүйлөбөй, бири-бирин түшүнүп, кийинки балдарына да жакшынакай тарбия бере тургандай мамиле кылыш керек да. Мен ушундай совет берет элем. Баардык жактан эң биринчи сабырдуулук керек. Сабырдуулук менен киссең, айтат го кыргызда, саргая бүтсөң кыдара бертөсүң деп. Саргайып бүтсөң ошонун үзүрүн көрөсүң. Барлык нерсеге чыдамдуу болгула жаштар дейт элем, айланайын. Үйүңөрдү сактагыла дейт элем. Рахмат чоң. Бир эстелик болсун деп сактап атат элек. Үлгүлүү үй бүлө катары көрсөтүп 53 жыл атабыз менен апабыз бирге жашаган экен. Өткөндө алтын тоюна да күбө болдук, аябай сонун болду. 5 бала, 3 бала, 2 кыз. 2 кыз да. 3 эркек, 2 кыз. Канча небере? 25 небере. 25. 12 чөбөрө бар. Кудайдык айланайын. Эмес Кудайдык. Кудайга шүгүр, азыркы жашоодо балдарыбыз менчүгүн көрүп, рахатын көрүп, этишип жүрүбүз. Эми мындан арда канча жашыбыз бар, ушул бойдон ынтымактуу бойдон өтүп кетсек деген ойдобуз. Бактылуу карлык деген ушул да. Бактылуу карлык, бактылуубуз. Кудайга шүгүр, балдарыбыз бейчек эмес. Абышкам экөөбүздүн оюбуздагыны орундатат. Балдарыбыз деле кызсабыз баары отуруп атар болуп калды. Алар да нервелүү болуп калды. Аллага шүгүр айтам. Кудайга шүгүр деп отурбуз. Баары Кудайга шүгүр. Жакшы Кудай куткузун. Ошол достор, ар бир үйгө, үй бүлөгө ушундай бактылуу карлык насип кылсын. Сиздер да алтын той бериңиздер. Мынакей тойдон дагы сүрөттөрдү көрүп отуруп эстеп, биз да ошол бир интервью кылып даярдап атат элек. Атайын берүү кылып ошол. Баарыбызга ийгилик, сонун советтер болду. Пайдаланыш керек бул советтерди. Бар бололу.